Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Акматбек Келдибеков, УКМКнын мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев жана саясатчы Азимбек Бекназаров Апрель телеканалын жана экс-президент Алмазбек Атамбаевди сотко берип, 18 миллион сом талап кылышууда. Апрель телеканалынын директору Дмитрий Ложников бул маселе буга чейин да Келдибеков тарабынан айтылып келген дейт. Ошол себептен бул ишти күтүлгөн жагдай катары сыпаттап, мунун артында саясий буйрутма болгон деп эсептейт. Подал в суд на меня лично, как на директора телеканала, и на экс-президента Алмазбека Атамбаева, который давал интервью, собственно. То интервью, которое мы разместили. Интервью последнее его на кыргызском языке, где он упоминает этих политиков. Ну, я думаю, что мое личное мнение таково, что Келдибеков, Душебаев, Бекназаров давно уже не являются самостоятельными политиками. Уже много лет не являются самостоятельными политиками, и вся их политическая деятельность сводится к тому, чтобы выполнять чьи-то заказы и играть на кого-то. В этой ситуации то же самое. Я в этом уверен. Апрель телеканалынын жетекчиси Дмитрий Ложников экс-президент менен болгон маекте айтылган маалыматтар төгүнгө чыгарылбай, аларды сотко берген саясатчылар менен соттошууга даяр экени маалым болду. Да, они присылали нам письмо о том, чтобы мы дали опровержение. Но как бы нам опровергать нечего, потому что мы уверены в правоте, и мы уверены в том, что как бы Атамбаев, давая это интервью, взвешивал свои слова и говорил то, что он знает. И в этой ситуации, я думаю, что самим Келдибекову, Бекназарову и Душебаеву стоит доказать свою правоту и доказать фактами, что Атамбаев был неправ, когда говорил о них эти вещи. В первую очередь им самим нужно думать об этом. Конечно, мы будем судиться, мы будем защищаться, мы будем отстаивать свою правоту. Если суд вынесет решение не в нашу пользу, так скажем, а это, скорее всего, так и произойдет, ну что ж, мы будем выполнять решение суда. Я готов и свои зарплаты выплачивать. 3 саясатчынын сотко берүүсүнө Апрель телеканалынан кеткен курултай тууралуу такталбаган маалыматтар себеп болгон. Андан тышкары Атамбаевдин акыркы берген маектеринде Келдибеков, Бекназаров, Дүйшөбаевга карата айткан сындары кошумча. Бул туурасында 13 декабрь күнү телеканалга алгач эскертүү берип, кечирим суроону талап кылышкан. Бирок бүгүнкү күнгө чейин ал тараптан эч кандай реакция болбогондуктан сотко берүүгө аргасыз болуп отурабыз дейт Кеңешбек Дүйшөбаев. Атамбаев анткени биздин дарегибизге абдан туура эмес жалган сөздөрдү айтып, туура эмес маалыматтарды чыгарды. Эми 7 канал менен Апрель болсо, ошону бүт коомчулукка, элге жайды да. Ошондуктан Атамбаевди биз жалган калп, адамдык сапаттарга шек келтирген жагдайлар боюнча берип атабыз. Ал эми 2 телеканалды болсо, ошол жалган маалыматтарды тараткандыгы үчүн. 6 миллион, баардыгы 18 миллионго берилип атат. Эгерде биз Кудайдын буйруп утуп кала турган болсок, бизге бир тыйдын кереги жок. Аны биз жана кайрымдуулук багыты боюнча муктаж болгон балдарга же адамдарга жибермекчибиз. Эми албетте ал кандай болуп чечилет, аны сот карап көрөт. Бирок биз жеңерибизге эч кандай шек жок. 10 декабрда мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Апрель телеканалынын журналистинин суроолоруна жооп берип жатып, курултай боюнча да өз оюн айтып кеткен. Анда уюштуруу комитетинин мүчөлөрүнө төрагасы болгон Дүйшөбаевга карата бир топ сын пикирлерди айткан. Курултайды өткөрүп аткандар ким? Оргкомитеттин төрагасы Дүйшөбаев. Бул Дүйшөбаевди мен президент болору менен иштен айдагам. Анткени Апрель революциясына чейин тамекиге, пирожкиге акча сурап жүргөн Дүйшөбаев азыр карап көрүңүзчү канча мүлкү бар. Бир тарапта күнөөсүз балдар өлүп атса, Апрель окуясында, июнь окуясында, бир тарапта Дүйшөбаев окшогондор мультимиллионер болбодубу? Булардан жиркениш керек да, булардан алыс туруш керек. Ошондой эле экс-президент Атамбаевди каматыш керек дегендердин артында президент Сооронбай Жээнбеков жана анын бир туугандары турарында жашырган эмес. Жээнбековдун кезинде коррупция менен болгон күрөш тандалма жүрүп жатканын айтып, Келдибековду коррупцияга байланыштуу айыптаган. Сооронбай Жээнбеков менен Атамбаевди чабыштырып коюп, анан бир бала болуп кетсе, биз дагы бир кургалбайбыз деп ойлоп атат. Анткени эми убагында бир жолу айткам, азыр деле кайталайын. Бул Азимбектер ушу кузгундарга окшош да. Куркулдап бир бала болуп кетсин деп турат. Анткени бир бала болуп кетсе, кан төгүлсө, Кудай сактасын, жамандык болсо, мына Аксы окуясы болобу, 2005 март революциясы болобу, Апрель революциясы болобу, элге кыйынчылык.
Булар болсо Азимбектер, Дүйшүбаевтер мындай пайдасын көрөт да. Чындыгында коррупция менен күрөшүү эки эсе азайып атпайбы? Анткени мына азыркы бийлик ошол эле Асылбек Жээнбеков тойлордо көрүп атабыз менен жүргөн. Райым Миллион, Ахмат Келдибеков жана башкалар. Булар чындыгында коррупция менен күрөшөт астап кыйкырып коюп, тескерисинче коррупционерлерди кайрадан таможняга, налоговыйга, бардык органдарга алып келип атат. Керек болсо КНБга да ошондой ситуация деп угуп атам. Ошондуктан бул эч кандай коррупция менен күрөш эмес, бул көзү боямачылык да. Буга чейин Келдибеков Next TV телеканалына берген маегинде экс-президент Алмазбек Атамбаевдин соңку айткандары боюнча аны сотко бере тургандыгын билдирген. Анткени анын дарегине бир топ ыплас сөздөрдү айткандыгы менен түшүндүргөн. Мен азыр бийликте деле эмесмин. Мамлекеттик кызматта иштебейм, бирок жеке менин аброюма шек келтирген үчүн бир гана мен эмес, ошол интервьюда айткан 3-4-өбүз биригип арыз беребиз сотко. Сөз эркиндигин коргоо комитетинин төрагасы Адил Турдукулов бул маселе боюнча өз оюн айрым массалык маалымат каражаттарына билдирип өткөн. Анда ал 3 саясатчы Апрель телеканалын эмес, Атамбаевдин өзүн сотко берсе туура болмок деген. Бул 3 саясатчынын экс-президентти жана Апрель телеканалын сотко берүүсү сөз эркиндигин чектөөгө болгон аракет болушу мүмкүн. Анткени ушундай жолдор менен бир нече жалпыга маалымдоо каражаттары жабылган. Мисалы Заноза сайтын сот канааттандырган ири көлөмдөгү айып пулдан улам каржылык көйгөйлөргө туш болуп, жабылганга аргасыз болгон. Ошондуктан жарандык коом, журналисттер өздөрү Атамбаевга болгон мамилеси кандай экенин эске албай, мындай аракеттер менен күрөшүүбүз керек. Апрель телеканалын жабылып калса, жарандардын эркин маалымат алууга укугу бузулат. Укук коргоочулардын айтымында 3 саясатчынын сотко берүүсү саясатчылар үчүн туура эмес көрүнүш. Анткени алар коомчулуктун көзүндө жүргөндөн кийин бардык сындарга даяр болуусу керек. Ошондой эле Апрель телеканалын сотко берер алдында журналисттердин этикасын караган комиссияга кайрылса туура болмок деген ойдо. Жанагы журналисттер сөз эркиндигине көп өздөрү дагы бир кандай айтсам, зыян келтиргени бар. Анткени булар деген саясатчынын саясатчылар азыр көп эле массалык маалымат каражаттарды ачып атпайбы? Анан ошолорго көбүнчөсү иштеп калып, көз карандысыз ар тараптуу материалдар даярдагандан кээ бирде өздөрү баш тартып, өзүнүн жанагы саясатчынын заказдардын аткарганы ал эми баарыбызга белгилүү. Экс-спикер Акматбек Келдибеков 14 декабрда Кыргыз Today KG сайтын сотко бергени да белгилүү болду. Белгилей кетсек, Алмазбек Атамбаев президент болуп турган кезинде бир топ массалык маалымат каражат өкүлдөрү жазып чыккан материалдарга байланыштуу кадыр баркына доо кетти деген жүйө менен сотко берип, миллиондорго жыгып келген. Жодар Бузумов, Канимет Биримкулов, Next TV күндүн темасы үчүн.